Азыр бизге келгенде бул подача деп коет. Бул эң негизгиси бул подача дейт да. Бул үйгө кете турган эме. Бул Жылуулук тармагында 30 жылдан бери эмгектенген Рыспек Керимбаев кыштын кыраан чилдесине карабай күн түн дебей эң оор иштерди жасап эмгектенип келүүдө. Ал жарылган трубаларды жамап, кайра ордуна келтирүү иштери менен алектенип келет. бул азыр бизде мынакей элеваторный узел деп коебуз бизде. Элеватор. Бул үйдүн элеватору курулганына 96-жылы курулган экен. 96 болгондо мына 28 жыл болуптур, эскилиги жетип, чирип, уже болбой калганда бул бая плановый жумуш биздики мына монун баарын биз алып таштайбыз дагы. Муну кайра ордуна коебуз. Тартылган трубаларыбыз мынабу жүздүк. Ушуларды жаңыртып биз кайра могул туштан кезебиз дагы, буларды кайра кошобуз. Обраткага, подачага. Элге ойлойм ошондо жылуулук буюрса өз учурунда анан кийин так жетет го деп. Элдердин капасыз болбойт го дейм да. Азыр булар анча мынча жылыбай атат дейт. Ошол азыр объемун ичине чоңойтуп атабыз трубанын, сотка коюп. Ошондуктан бул ойлойм азыр жакшы болот го деген ойдобуз. Ушунча жыл иштеп жүрөбүз, эми 30 жылдын ичинде пока жалоб жок. Эскилиге жеткен трубалар жарылган учурда дал ушул каарманыбыз люктун ичиндеги ысык парга кирип, анын жарылган жерин жамоого киришет. Ал эми бирде ысык, бирде суукка чыгуу бул ден соолук үчүн өтө кооптуу экенин көпчүлүк этибарга ала бербейт. Кандай гана аба ырайы болбосун, ишти аткарып, үзгүлтүксүз жылуулук берүү милдетим деп билет. Бизде болот кыйынчылыктар, аябай эле көп болот. Андай учурлар көп. Кээ бир жерде баягы жарылган жерлерди таппай да калган күндөрүбүз болот. Ал жерди истегенге туура келет. Бир жерди казабыз, ал жерден чыкпай калышы мүмкүн. Эми бизде өзүбүздүн специалисттерибиз бар. Түнкүсүн баягы транспорттор токтоп калган маалда таап беришет да. Анан ошонукини биз барып жасаганга аракет кылабыз. Ошол жерди көргөзөт, биз ошол жерди барып казып, түнкүсүн 12-ге 1-ге чейин болуп калабыз. 2-ге чейин таң атканча болуп калабыз кээ бирде. Түнү менен иштеген убактар болот. Кыштын камын жайында көргөн жылуулук тармагы жай бою өргүүгө чыкпастан эл камын көрүп тынымсыз оңдоо түзөө иштерин жүргүзүшөт. Канчалык жаңыртып бүтөө иштерин жүргүзсө дагы катуу суукта жарылып шаар калкын бушайман кылат. Ошого карабастан Рыспек Керимбаев жумушка жаңы келген жаштарга тажрыйбасы менен бөлүшүп, жанын алып, көзөмөлдөп турат. Бир чети ушул жаш балдардын келгендери да бизге да жакшы болуп атат да. Үйрөнүшөт, билишет, сыртка чыкпай, өзүбүздүн Кыргызстаныбызда ушундай жумуштарда иштешеби деген оюм бар да. Көп жылдан бери производитель болуп иштейт. Анан аябай биздин балдарга үлгү болот. Иштеген жылы 30 жыл стаж болду. Анан көп балдарга үлгү берип, монтажды аябай жакшы билет. Анан бул аябай ответственный киши, таң атпай жумушка келет. Анан биз тамашалап коебуз, буну коммунист деп коет бригаданын арасындачы. Эртең менен келгенден баштап каскасын кийет да чечпейт, тамашалайбыз. Обедтин учурунда чечип койбойсуң каскаңды депчи. Ошонун өзүндө да чечпейт ушундай киши да. Жылуулук тармагындагы иштеген эмгекчилерибиз кээде үшүгөнүнөн же болбосо түштөнүүдө дал ушул бригадалык машинанын ичинде жылынып тамактанышат. Отундан жагып, суу болгон кийимдерин жана кол каптарын кезеги менен жайып кургатып алышат. Зуура Бакирова, Мырзабек Мамбетов, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.